Советтер Союзунун баатыры генерал-майор Дайыр Асанов атындагы Кыргыз улуттук аскер лицейи 1981 ачылган. Суворов окуу жайы аскердик багытта билим алууну каалаган жаштар арасында популярдуу. Быйылкы жылы аталган лицейди 80 бүтүрүүчү аяктап, алардын ичинен артыкчылык менен жалаң 5 деген баага бүтүп жаткандар 3. Алар Уран Талгартбек уулу, Жакшылык Алмазбеков жана Өмүрбек Алдаярбеков. Жакшылык бала кезинен аскердик багытта иштөөнү эңсеп келген. Үй бүлөмдө аскер адамдары болгон эмес, дейт бүтүрүүчү. Аскер лицейи мен үчүн абдан чоң окуу жай болуп эсептелет. Жана ошондой эле мектепте окуп жүргөн кезде эле ушу аскер лицейин туштан өтүп, нары бери басып, форма кийип, кырдуушум кийип, фуражка кийген курсанттарды көрүп, аябай мени да шыктандырып, аскер лицейине тапшыргым келген. Жакшылык үй бүлөсүндөгү биринчи аскер адамы болсо, ал эми Өмүрбектин атасы прапорщик. Кичинесинен аскердик бөлүктөрдө чоңойгон бүтүрүүчү бала кезинен эле аталган кесипти тандоосу белгилүү болгон. Россияга тапшырып атам, Питерге, инженерге военный. Аякты бүтүп келип, Кыргызстанга өзүмдү тагдырымды чечилип койду уже. Тагдыры болуп, Кыргызстанга аскер адам болуп, Кыргызстанды коргойм. Аскердик лицей өз окуучуларын жогорку аскердик окуу жайларга, институт, академияларга даярдайт. Андыктан аскер адамы болом деп максат койгондор бул окуу жайга тапшырышат. Уран мектепти Кемин районунун Жаңы Алыш айылында аяктап, аскердик багытта билим алууну чечкен. Анын аракети текке кетпей, бүгүн жалаң 5 деген баа менен окуусун аяктап жатат. Аскер адамы болом деген жигит Кыргыздын атуулу, бул деген өзү эр жүрөк, тайманбас, артка чегинбес балдардан болуп, мындай Кыргыз элинин сыймыгына, урматына татыктуу болуп, ушу аскердик кесипти жана ошондой эле ата мекенди коргоочунун кесибин тандаган үчүн ал өзүнө эле эр жүрөктүү алып жүрүшү керек, жана ошондой эле ал окшого милдеттүү деп эсептейм азыркы учурда. Лицейде жалаң 5 менен бүтүш өтө кыйын. 80 баланын ичинен быйыл мына 3 мураскер тандалып отурат. Себеби бизде алыскы региондордон келишет. Анан ударник болуп келгендер бизге 3кө окуп калышат. Отличник болуп келгендер эптеп ударникке жетишет. Окутуу кыйын бизде. Мындайча айтканда чыныгы аракет менен окуш керек да. Аскердик катуу тартип менен тарбияланып, татыктуу билим алууну көздөгөн жигиттерди алдыда чоң максаттар күтүп турат. Алардын жалгыз тилеги мекенге кызмат кылуу. 2018 жылы Кыргызстан боюнча 62 000 бүтүрүүчү 11 классты аяктап жатат. Алтын медаль менен бүтүп жаткан бүтүрүүчүлөрдүн саны азырынча белгисиз. Ал эми номер 67 мектеп гимназиясында 5 бүтүрүүчү алтын медаль менен окууну аяктап жаткан кези. Окуучулар мектепти артыкчылык менен аяктап жаткандарына кубанып, акыркы коңгуроо салтанатына толкундануу менен даярданышууда. Диана Жапарова артыкчылык менен бүтүп жаткан бүтүрүүчүлөрдүн бири. Ал 1 класстан бери мыкты окуп, мектепти алтын медаль менен бүтүүнү максат кылган. Ал үчүн бул чоң жеңиш. 1 класстан бери, мектепке келгенден бери ата-энем 5ке гана оку деп мени үгүттөчү. Анда мен абдан бир кандай айтсам эң чоң кыялым болчу. Аны буюрса жеттим. Мен ата-энемдин ак сүтүн актап, ата-энем мага кандай жардам берсе, ушунча жылдан бери мен колдоп келсе, мен да кийин чоңоюп, ушунун баарын ата-энеме кайра төлөп бергим келет. Мыкты бүтүрүүчүлөр менен сыймыктанган Наталья Борисовна окуучулары алдыда көптөгөн ийгиликтерди багындыраарына ишенимдүү. Анткени аларды 4 классынан баштап окутуп, ар биринин дараметин жакшы билет. Ну, раз они медалисты, значит, вы уже сами понимаете, что эти дети... Алтын медаль менен бүтүп жаткандан кийин бул окуучуларымдын кандай окушкандарын айтып кажети жок. Бүтүрүүчүлөрүм менен сыймыктанам.
Ар бири Кыргызстандын алдыңкы өлкө болуусуна салымдарын кошот деп мен ишенем. Анткени окуучуларымдын мекенчилдик сезимдерин ойготууга дайым аракет кылам. Окуучуларыма ак жол каалайм. Ну, в жизни же бывают разные моменты. Билимдин башаты мектеп болгондуктан дал ушул уядан татыктуу учуп чыккан бүтүрүүчүлөр алган билими менен алдыдагы жаңы жашоону мыкты деңгээлде улантып кетери анык. Өлкөбүз билимдүү жаштарга муктаж экенин эсиңерден чыгарбагыла, урматтуу бүтүрүүчүлөр. Акмарал Аипова, Алтынбек Кубанычбеков, Таң маанай программасы.